Рамадан Карим 2016 теледолбоору түнкү эфирде. Бүгүн биз сиздер менен зекет жөнүндө сүйлөшүүдөбүз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору Кыргызстан Ислам институтунун мугалими, сүйүктүү устазыбыз Абдуллажан устаз Асанкулов жана ошондой эле Биринчи кадам кайрымдуулук мекемесинин мугалими Муратбек агай бизде бүгүн конокто. Менде дагы бир суроо болуп жатат. Ушул зекет берген адам, булар эми акчасы бар адамдар, байлыкка мүлккө ээ адамдар кандайдыр бир даражада өздөрүн бир сезишет да, жогорку деңгээлде сезишет. Мен зекет берип жатам, сен мага сый-урмат көрсөтүшүң керек, сен мага деген менин ишимди бүтүрүп беришиң керек, менин кызматымды кылып беришиң керек дегендей ошондой сезимдер болушу мүмкүнбү? Өтө туура бир суроо болду. Бул боюнча Кур'ан-ы Каримде Бакара сүрөсүндө ошол садака боюнча же болбосо зекет боюнча тема кетип атканда Алла Таала аят Каримде ошентип айтат да: Алла жолунда садакасын зекетини бергендер бир даннан 7 тал, 7 талдан 100, ар биринде 100дөн дан чыккан сыяктуу даражага ээ болот дейт. Мындайча айтканда ар бир берген нерсеси 700 эсеге көбөйөт дейт. Алла Таала каалаганда көбөйтүп турат дейт. Жана малдарыны, мүлктөрүнү башкаларга берген кезде башкаларга милдет кылбастан, мен сага ушундай бердим дебестен жакшы бир мамиле кургандар Алла Тааланын алдында өтө көп сыйлыктар бар дейт. Аяттын уландысында жакшы гана сөз, жакшы айтылган сөз милдет кылынып берилген садаканан дагы жакшы дейт да. Дагы аяттын уландысында айтат: эй иман келтирген мусулмандар, силер садакаңарды бирөөлөргө зыян келтирип, милдет кылып, жок кылып албагыла дейт. Кээ бир адамдар рия үчүн, эл көрсүн үчүн садакасын бергендер жаан жааган кезде таштын үстүндө топурак болсо жаан жаап, таштын бетин жыпжылма тазалап койгон сыяктуу кээ бир адамдар ошо эл көрсүн үчүн бергендер сыяктуу болот. Эл көрсүн үчүн берип, ошондой сооптон эч бир нерсе ала албайт деген маанайда аят айтылат. Ошон үчүн садака берген кишилер, садака берген же зекет берген адамдар эч бир убакытта башка бирөөгө бергени боюнча бир аз не кылбаш керек. Себеби Алла Таала зекет берүүнү мажбурлаган да. Кедейлердин алуусуну парыз кылган эмес, байлардын берүүсүнү парыз кылган. Бул жерде кедей жакшылык кылып атат байга, себеби анын берген зекетин алуу менен да. Эски убакыттарда мисалы зекет берген кезде баягы көрлөргө берген экен ол кишилер. Себеби мени көрбөсүн, баягы мен келген убакытта мага урмат көрсөтүп ордунан туруп ушул сыяктуу мамилени жасабасын деген максатта. Же болбосо өтүп аткан кезде башка бирөөдөн же болбосо жолго таштап коюп берчү экен. Эмне үчүн? Себеби мунун садака берген убакытта, ошого бир аз же зекет берген убакытта мен сага зекет бердим, сен мага урмат көрсөт, сиз айткан сыяктуу ордуңдан тур, же болбосо жылуу сүйлө, же мен келгенде чуркап чык деген сыяктуу бир күтүү болбосун деген максатта да. Ушундай бир нерсе бар. Жакшы, өтө жакшы маалымат болуп кетти. Бизде дагы бир суроо бар экен, Абдулла устаз. Зекетти илим берүү мекемелерине берсе болобу? Мисалы Ислам университетине берсек болобу дейт. Албетте диний медреселерге, Ислам университетине берсе болот. Ошол жерде окуп аткан балдарга да. Ошол балдарга берсе болот, себеби илим жолунда жардам болот да. Өзү негизи ушундай балдарга берсе азыркы учурда жакшы да, сооптуу болот. Баягы жакырлардан кийин эле булар лайыктуу адам болуп эсептелет да. Студенттер киши башына канча сом беребиз дейт? Бага айтканда эң минимум 32 сомдон берилип атат. Бул орозо питир. Орозо питир. Орозо питирди айтып атат да. Анан эң көбү 348 сомго чейин да. Бага колунда бар байлар 348 сомдон бере берсе да. Ар бир киши башына. Ал эми орозо питир да ошондо киши башына болуп бөлүнөбү? Орозо питирди орозо питир эмес, зекет дегеним. Зекетти жок, үйдүн ээси гана берет да. Үйдүн ээси экен күйөөсү берет. Ар бир адамга эмес. Ошол бир баягы нисапка жеткенге берет да, 2,5% берет. Кечиресиз устаз, нисап деген эмне? Нисап дегени баягы зекеттин баягы өлчөмү бар. Ушунча өлчөмгө жеткенде зекет берүү важип, милдет деп коет да. Биз айтып атабыз, мына 85 грамм алтындын өлчөмүгө жетсе деп атабыз да. 85 грамм алтындын баасы. Азыр мисалы 106 000 деп эсептеп атат муфтиятта. Ошондой акчасы бар адам нисапка жеткен болот дагы, ал зекет бериши важип да.
Баягы ортодо кошулуп кээде азайып кетип атпайбы акчалар. Теле берүүчүлөр суроо берип атпайбы? Керектүүлөргө иштетилип кетип атса, алар эсепке алынбайт да. Баягы ашыкча, баягы таза артканыга берет да. Устаз дагы суроолор болуп атат. Менин жашым 18-де, 25-те, анан мен канчадан кантип берем тиги деп атпайбы? Бирок 18 жаштагы бала, айтыңыз, балалыкка жеткенден кийин милдеттүү болуп эсептелет деп. Бирок ал өзүнүн жеке байлыгы болсо гана берилет, туурабы? Ата энесиникинен сырткары. Ооба. Өзүнүн байлыгы болсо, мурастан алган байлыгы болсо, же белек алган байлык акчасы болсо ошону бериш керек да. Ошондо гана берилет. Илгери биздин устаздар айтат эле да, жаш балдарды садака фитр бергенге үйрөтчү экен да. Аз гана акча болсо дагы өзүнүн акчасы кылып берип үйрөткөн да. Эми өзү жаш балдар деле берип койсо болот баягындай. Кээ бирөө акча чогултуп садака фитр берем дейт да. Себеби бул балдарды садака фитрди берүүгө үйрөтүп болот да. Негиз боло берет. Муратбек уста, сиздердин мекемеңиздерде ошол медреседе намазканасы бар. Ал жерде жума намазы да окулат, Анан таравих намазы да окулабы? Таравих намазы окулат. Бизде азыр бир СМС суроо бар экен да. Мечит алыс болсо, үй бүлөсү менен таравих намазын окуса болобу дейт. Ясин сүрөсүндө айтат, баягы канчалык мечиттен ар бир мечитке басып келген кадамдары, издери жазылат дейт да. Пайгамбарыбызга бир күн келген кезде нелер сахабалар мечитке жакыныраакка көчөлүк деп. Анда пайгамбарыбыз айтат, силер ошол жактан келип кеткениңер оңураак, сооп көбүрөөк болот дейт. Эгер мечит алыс болсо, мечитке канчалык келсе ошончо сооп жазылат. Эгер албетте мүмкүнчүлүгү болбостон боло турган болсо, таравих намазын үйдө окуса болот. Үйдө окуса болот. Үй бүлөсү менен, жамаат менен. Жакшы. Сиздердин мекеме дагы мечит катары эсептелеби? Муфтиятка катталган имам азам мечити болуп эсептелет. Мечит болуп эсептелет. Ал жерде таравих намаздары, катым Куран. Таравих намазын эки түрдө окуйбуз, хатим менен да окуйбуз, 10 сүрө менен да окуйбуз да. Рамазандын баш бөлүгүндө башынан баштап эле ошондой кылабыз. Куран хатим менен окулган таравихти Кадыр кечесине бүтүргөнгө аракет жасайбыз. Каалоочулар болсо убакыты кыскабыз деп 10 сүрө мененге киришет, же болбосо убактым бар дегендер хатим менен окуган. Абдулла устаз, бизде дагы бир суроо бар экен. Зекетти бул мамлекеттин казынасына берсек болобу, соцфондко берсек болобу дейт. Албетте коомдук жайларга берүүгө болбойт да. Буну баягы ар бир адамга мүлк кылып бериш керек. Ар бир адамдын колуна мүлк кылып бериш керек. Бир колдон экинчи колго тийиш керек. Ооба, ошол адамдын мүлкү кылып бериш керек да. Мына коомдук жайлар болуп калып атпайбы? Эч ким мүлкү болбой калат. Бирок жана айтып өттүңүз, ислам университетине берсе болот дедиңиз. Анда ар бир окуп аткан балдарга бериш керек. Ар бир баланын колуна кармаш керек да. Баланын колуна кармаш керек. Ошондо болот. Мисалы ректорго берип эле ошону зекетте берип койсо дагы болбойт. Балдардын ар биринин колуна кармаш керек да. Бизде азыр дагы теле көрөрмөн бар экен, түз эфирге чыккан телефон аркылуу. Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрман. Алло. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Өзүңүздү тааныштырып койсоңуз. Мен пенсионер апамын. Пенсиядан закет берүү важип болобу? Сиздин ошол пенсияңыз ашып калып атабы? Сиздин жылдык пенсияларыңыз чогулуп? Же күнүмдүк турмуштан ашпайбы? Жок, ашып калбайт. Ашпайт. Bunday учурда берилбейт, Албетте анда парз болбойт. Эми зекетти баягы айтып өткөндөй ашыкча акчасы бар, байлыгы бар адамдарга парз да зекет. Анан баягы орозо питирди колдон келишинче берип койсо сооп болот да. Орозонун баягы кемчиликтерин толуктайт. Жан Кудай дагы деп коет, жан баягы балелерден кайтарсын дегендей да. Муратбек устаз, дагы сизде бир толуктоо катары айтып өтсөңүз. Зекетти бизде азыр теле көрөрмөндө кайра сурап атпайбы? Мен пенсиям ушунча, бирок кантип беришим керекпи, бербешим керекпи, айлыгымдан беришим. Кандай учурда зекет бериш милдеттүү болуп эсептелет? Зекет маселеси боюнча устазыбыз жогоруда айтып кеткен сыяктуу эле, зекет деген сөз ар бир адамдын иштеп тапкан акчасынан берилет. Атасы баласы үчүн, баласы атасы үчүн бере албайт. Ар бир адам өзүнүн мусулманчылыкта негизи эле
Бюджет личный система болуп эсептелет да. Мисалы ар бир өзүнүн иштеген акчасы менен гана зекет берет. Бирөөнүн атына садака бериши мүмкүн, бирок зекет өзүнүн атынан чыгарылыш керек. А зекетти берип согуну башкага багыштаган ал башка маселе болот. Бирок зекеттин шарты ушул. Орозо айынан кийинки орозо айына чейинки, мисалы ушул азыркы орозо айында бир адамдын 106 000 акчасы болсо, кийинки орозо айында дагы 106 000 акчасы болсо, бул адам жана устаз айткандай нисап өлчөмүгө жетет дагы, шарияттын белгилеген өлчөмүгө жетет дагы, бай адам болуп эсептелет. Бул бай адамдын зекет берүүсү шарт 2,5%. 40/1 эми 2,5%. Ошон үчүн бул киши не кылса болот, зекет берсе. А бирок мисалы араң гана 5 000 сом, 10 000 сом жыйнаганымдан зекет берилбейт, мына садака берилсе болот. Демек адам алган пенсиясынан же айлыгынан же кандайдыр бир кошумча алган акчаларынан эч качан эме алып берилбейт экен. Зекет берилбейт. Качан берилет? 1 жыл зекетти өлчөмүгө жетип, 1 жыл айланса, ошондо гана зекет берилет. Устаз бул суроону жана белгилеп так эле турат бизде. Соцфондко демек бергенге болбойт. Эми коомдук нерселерге берип болбойт да, мисалы көпүрө курууга, мечит курууга берип болбойт. Себеби ар бир адамды мүлкү кылып бериш керек да. Ошондо гана зекет болуп эсептелет. Баягы албетте бир кайрымдуулук иштерди кылса болот, бирок зекет катары өтпөйт да. Ал садака катары өтүп калат. Ооба. Садака катары. Устаздар мол Рамазан айында көп Куран окушубуз керек дейт, катмы Куран кылыш керек дейт. Сиздер дагы мына өз алдынча Куран окуп жатасыздарбы? Абдулла устаз. Албетте мен өз алдынча окуйм. Таравихке да качып, катмы Куранга да качып турам. Анан күнүгө мен азыраак эле окуп атам, 2 парадан окуп турабыз. Машалла. Эми Рамазанда 2 жолу хатым болот да. Машалла. Кудайга шүгүр. Сизче? Негизи пайгамбарыбыздын эң акыркы өмүрүндө мукабаланы 2 жолу окуган го. Ошон үчүн көптөгөн алымдар 1 жылда ар бир мусулман 2 жолу Куран хатим кылыш керек дейт. Биз дагы ошо Рамазан айында 2 жолу хатим кылганга аракет кылабыз. Аллах сиздерге береке берген болсун. Биз да сизден үлгү алып, биз да ушундай ибадат кылганга үйрөнөлү. Азыр бизде Куран угуу деген рубрикабыз бар. Анда эмесе ушул жагымдуу бир Куран аяттардан угуп, анан кайра маекке суулансак. بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون Райымдуу, меримдүү Аллахтын ысмы менен. Рамазан айында туура жол, айырмалоочу жана туура башкаруунун анык далили Куран түшүрүлдү. Жана силердин кимиңер жаңа айды көрсө орозо кармасын. Ооругандар айыкканда, мусаапырлар сапардан кайтканда кармашат. Аллах силерге оорун эмес, жеңилин каалайт. Аллах силерди туура жолго салган үчүн орозону толук кармоо милдет кылынды. Балким Аллахка шүгүр кыларсыңар.
Рамадан Карим 2016 теледолбоорунун түнкү бөлүгү түз эфирде. Кызматыңызда Рахматулла Мухаммед. Бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору Кыргызстан Ислам институтунун мугалими, легендарлуу устаз деп айтсак дагы болот. Анткени Кыргызстандагы диндин таралышында өтө көп эмгектерди көрсөткөн устаздардын бири бул Абдулла Асанкулов устаз. Бүгүн бизде конокто. Жана ошондой эле биринчи кадам кайрымдуулук мекемесинин астындагы медреселерде кызмат өтөгөн сүйүктүү устатыбыз дагы бири. Устатыбыз Муратбек Кудайбердиев агай бүгүн бизде конокто. Бүгүн зекет жөнүндө сүйлөштү, кенен маалымат алдык. Зекеттин пайдалары, зекет берген кишиге канчалык ал кайрадан чыгаша кылбай эле өзүнө киреше алып келе турган деңгээлдеги зекеттин маанисин айтып өттүк. Эми ошол зекеттин өлчөмү ушул Рамазан айында өлчөлсө да жакшы болоорун айтып өттүңүздөр. Рамазандан баштап кийинки Рамазанга чейин чогултса, ошол акчалары дагы ошол өзүнө бир белгилүү бир убакыт болуп эсептелет экен. Рамазан ыйык, Рамазан айында дагы өзгөчө бир ибадаттын бир түрү бул орозо питир жөнүндө да айтып өттүңүздөр. Орозо питир бергенде ошол орозонун кемчиликтерин жаап бере турган бир материалдык ибадат болуп эсептелет экен. Эми ошол Рамазан айында биринчи кадам кайрымдуулук мекемеси кандай бир өзгөчө иштерди уюштуруп жатасыздар? Биринчи кадам кайрымдуулук мекемеси катары ошол күн сайын балдар менен отуруп бир Кур'ан хатим окуганга аракет кылабыз. Бул таравих намаздан сырткары? Бул сырткары. Күн сайын бир Кур'ан хатим окуганга аракет кылабыз. Ар бир мекемеде өз-өзүнчө? Ар бир мекеме өз-өзүнчө. Экинчиси, ар бир окуучу дагы өз башынча Кур'ан окуйт өзүнчө. Кадыр түнүндө ошол Кур'ан Карим хатимдерин окугандардын баарын бириктирип, бүтүн Кыргызстанга, бүтүн элибизге дуа кылабыз. Баягы бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт деген сыяктуу. Ифтарлар уюштурабыз, сабактар улантабыз дегенде диний. Азыркы учурда жаш окуучуларыбызды алып окутканга аракет кылып атабыз. Алхамдулилла, Аллах Таала ишиңизге береке берген болсун. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн бизде дагы бир конокто түз эфирге чыккан телекөрөрман бар экен. Телефон аркылуу. Биз сизди угудабыз. Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Biz deme mal baylaytı da yürüyüştü. Кайра айтсаңыз? Урматтуу көрөрман, сурооңузду кайра айтсаңыз. Биздин угарман алыстап кетип окшойт. Суроо сизге түшүнүктүү болдубу? Түшүнбөй калдым. Жакшы болбой калды. Анда эмесе кайра ошол Вызываемый абонент. Кайра улата турган болсок, биринчи кадамда ушундай балдарга деген ифтарлыктарды уюштуруп, жайкы лагерде уюштуруп атыпсыздар. Таравихтен сырткары катында окуп атыпсыздар. Жайкы лагерлерде кандай балдарга эми талим-тарбиялар болуп атат ушунда? Негизи ошол мекемебизде күндүзгү келип кеткен жана жатып калган эки бөлүк нелер окуйт. Бул жерде Имам Азам мечитиндеги ошол имамдын жардамчы байкелерибиз бар, ошолор ошол жердеги келген окуучуларга окутканга аракет кылышат. Жатып калгандарды бир аз жаш чоңураак 8-класс, 9-класстардан өйдөсүн алабыз. Келип кеткендер ошо 1-2 класстан өйдөсү келип кетет. Албетте ата-энеси алып келип, арызын жазып дегендей, кайрылуу менен жасашып алып кетет. Имандын тарбиясын бериңиздер дегендей. Ошол жерде мечитте алып чыгып окутуп не кылабыз. Кандай илимдерди үйрөтөсүздөр? Негизи жаш жигиттер, жаш муундар болгон үчүн биринчи кезекте ошо дарат, намаз, дааратканага киргенде, чыкканда белгилүү дуалар бар, мисалы жатканда, турганда. Жаш муун болгон үчүн ошолорду үйрөтөбүз. Чоңураактарга да ошо Кур'ан, мүмкүнчүлүгү болсо ошо бир айдын лагерь убактынын ичинде тажвидке чейин жеткиргенге аракет кылабыз да. Бизде суроо бар экен, Кур'ан катым кандай, аялдар кантип окуйбуз, билбегендер кантебиз дейт. Устаз Абдулла. Кур'ан катым деп Куранды башынан аягына чейин окуп чыгууну айтат да. Хатым Куран деп коет. Рамазанда башынан аягына чейин окуп чыгыш сүннөт болуп эсептелет да. Эми аялдарга өзү үйүндө эле окуган жакшы, таравихтерди үйүндө эле окуган жакшы. Эми билбегендер болсо зикирлерди айтып, билген Курандарын окуса, ошол деле жетиштүү. Бизде телефон байланышка чыккан көрөрман бар экен. Кабыл алсак. Ассаламу алейкум. Allah саламатсыздар. Ассаламу алейкум. Ассалам. Алейкум ассалам. Аты жөнүңүз? Жана орозону бир күн калтырып койгондо
Орозону бир күн калтырып койгонго ошо канча күн керек болуп калып атат. Биз жумушка байланыштуу ошол ачып алдык эле да бир күнгө. Ден соолугуңуз жакшы болчу? Мал боюнча. Жакшы болчу. Просто ысыкта кыйналып калабыз деп ачып алдык эле да. Экинчи сурооңузду да бериңиз. Экинчи суроо мынау мал мүлк боюнча ошо кандай берсе болот? Мисалы бир малга канчадан башына? Зекет. Зекет. Эми Рамазанда атайлап себепсиз ачкан болсо кафаратын бериш керек. Кафарат дегени штрафын төлөш керек. Штрафын төлөш керек. 60 күн орозо тутуп бериш керек да. Эми азыр кул жок, кул азат кылыш керек. Ага күч жетпесе 60 күн орозо карма берсин дейт да. Эгер ага күчү жетпесе 60 мискинге тамак берсин дейт. Эми бир үзүр болуп, бир оорулуу болгондугу себептүү ачып берген болсо анда бир үзүр. Эгер атайлап ачкан болсо кафаратын бериш керек болуп калат да. Эгерде бербесе эмне болот? Эгер бербесе мойнунда карыз болуп калат. Аны албетте бериш керек да. Кыямат күнү буга жооп берет. Кыямат күнү албетте жооп берет. Демек бул дүйнөдө ошол карыздан кутулуу үчүн бир 60 күн орозо тутуш керек, үзгүлтүксүз. Үзгүлтүксүз. Казасы менен кошо 61 күн тутуш керек. Ошондой болот. Эгер 61 күн тута албай турган болсо, ага көз жетпей турган болсо, кул азат кылыш керек. Жок. Биринчи кул азат кылыш керек. Ага күчү жетпейт азыркы заманда. Жок. 60 күн орозо карма берет. Ага да күчү жетпесе, ден соолугу жарабаса, анда 60 мискинге тамак бериш керек да. Муктажга. Устаз ушул жерде мен суроо жаралат да. Бүгүнкү күндө карызын төлөй албай камалып калган адамдар бар да. Ошолор дагы кулчулуктан азат кылса болобу, ошолорду камактан бошотуп алса? Азыр бизде кулчулук деген жок да. Кулчулук жок. Карыз төлөй албай камалып калгандарчы? Ал эми жардам берген болот, бирок ал кул азат кылуу дегенге кирбейт ал. Ал камактан чыгарып кул азатка кирбейт. Жок, ал кирбейт. Бизде дагы бир суроо бар экен. Намазда биринчи рекетте окуган сүрөнү экинчи рекетте да окуп алса не болот дейт. Сажда сахва кылабы дейт. Муратбек устаз ошо жооп бериңизчи. Биринчи рекетте окулган сүрөнүн кайра экинчи рекетте окулса макрух болот, сажда сах керектирбейт. Сах саждасы парыздарды кечиктирилгенде, важиптар ташталганда болот. Абдулла устаз, эки айттын ортосунда үйлөнүүгө же той кылууга болбойт деген туурабы? Албетте туура эмес. Кайсы күнү үйлөнүп той кылса боло берет да. Рамазан күнүндө үйлөнсө болобу? Боло берет. Буга тийип салбайт. Бирок эми орозону жакшы кармайын деп туруп, Рамазандан кийин той кылса жакшыраак болот да. Кечээ бирөө айтып атты эле, эгер 8:30-дан 3-кө чейинки убакытта той өткөзө алам десең, өткөзө бер депчи, үйлөнүп той өткөзсөң деп. Анысыңарындай негизи элчиликте ушундай жакшы суроолор боло берет экен. Ардактуу замандаштар, биз Рамазан Карим 2016 теледолбоорунун алкагында маек куруп атабыз түнкү эфирде. Бүгүн биз ошол зекет туурасында сүйлөшүбүз. Азыр бизде дагы телефон аркылуу байланышка чыккан телекөрөрман бар экен. Биз сизди угуп атабыз. Аты жөнүңүздү тааныштырып, сурооңузду бере бериңиз. Алло. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Мусулмандар барыңарды орозо айт менен силерди куттуктайм. Рахмат. Атым Рахматулло. Адаштырбайбызбы? Менде мындай суроо. Мен өзүм иштейм, ишкермин. Анан кийин эртең менен эрте кечке чейин бирок орозо кармайм. Орозого бекем турам. Күндүн ысыгына карабай, ушу Аллах Тааланы ыраазы үчүн. Анан ошол кичине жан кыйналып дагы орозодо бекем турса, бул кандай бир дагы бир суроо жаралбайбы? Бул жанды кыйнап да орозо кармаса, Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн биздин орозобуз өтөбү же өтпөйбү? Рахмат. Албетте орозодо адам кыйналбай койбойт. Орозо кыйынчылыкты сезүүдө максатычы ачкалыктын даамын татуу. Эми албетте орозодо колдон келишинче көп зикирлерди айтып, Кудайды көп эстеп, мындай сооптуу иштер менен өткөрүш керек да.
Анан баягындай ашыкча нерселерди токтотуп турган жакшы да. Өзүн көп кыйнабаган, сооптуу иштерди кылып жүргөнү жакшыраак болот. Муратбек устаз, жогору жакта суроо болду, эми өзүбүздү кыйнап атып орозо тутсак ошол Кудай астында кабыл болобу дейт. Кудай Таала ислам дининде ушундай жакшы бир нерсени берген. Жалгыз гана кышта келбейт да орозо. Орозо жыл сайын жылып турат, күн сайын алмашып турат. Мисалы, бир жыл келсе кышында келет, бир канча жылдан кийин жазында келет дегендей. Жайында келет. Бул Алла Тааланын сыноосу. Кышта чыдагандар жазда чыдайбы, жазда чыдагандар күздө чыдайбы дегендей. Бул албетте Алла Тааланын алдында парыз кылынган нерселердин албетте жакшы бир жагы бар. Ошон үчүн өзүнү кыйнаса дагы не кылса орозо кармаш керек. Себеби кыйынчылык устаз айткандай. Экинчи бир жагы кыямат күнү келген кезде дейт, бейишке сураксыз киргендердин бирөөсү ошо орозо кармагандар болот. Бизде эсемес суроо бар экен. Мал байлап сатсам зекет берилеби дейт. Канча дейт? Албетте мал байлап сатса ага зекет берилет да. Баягы немеге жеткен болсо да нисапка башка пайдалары бар, баардыгы кошулат. Мисалы бука багат дейли, 10 бука багат дейли. Албетте ага берилет. 10 букадан канча зекет чыгарыш керек? Эми баягы баасын эсептеп көрүш керек да. Канча болот 10 бука. Ошонун 40тан бирин бере бериш керек. Жылкы үйүрү баксачы? Эми жылкы баккан болсо, эркек ургачысы аралаш болгон болсо зекет берилет. Эгер жалаң эле эркеги болсо биздин мазхабта берилбейт. Ургачысы болсо берилет. Себеби көбөйүш керек да. Көбөйүп турат. Көбөйүп туруш керек. Дагы бир суроо бар экен. Устаздар алып баруучу сиздерден Аллах ыраазы болсун. Бул эмгегиңиздерди Аллахым кабыл кылган болсун. Аян алга дейт. Рахмат сиздерге дагы, Аян телеканалынын көрөрмандары. Бизде ушул сиздердин жакшынакай куттуктоолоруңуздардын, жакшынакай бизге болгон аруу тилектериңиздердин артында биздин дагы бир Аян телеканалынын өзүнүн көрөрмандары аркылуу даярдалган куттуктоолору бар. Сиздер дагы өзүңүздөрдүн куттуктоолоруңуздарды WhatsApp номерлери аркылуу жөнөтүп, жалпы көрөрмандарга татууласаңыздар болот. Азыр назарыңыздарда куттуктоо рубрикасы. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мусулмандар. Ушул ыйык Рамазан айы, берекенин айы, токчулуктун, молчулуктун, жараткан баардык жакшылыктарды берген ай болсун. Ушул айда биз кыргыз элибизге, жалпы мусулмандарга дүйнө жүзүндө ыйман, ынтымак, бири-бирибизге болгон ушул бир туугандык сүйүүнү каалайт элем. Ошону менен бирдикте баардыгыңыздарды ыйык Рамазан айыңыздар менен чын жүрөгүмөн куттуктайм. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Алланын ыраазычылыгы болуп, баардыгыңыздар өзүңүздөр каалаган бакытка жетиңиздер. Рамадан Карим 2016 теледолбоорунун түнкү бөлүгү эфирде. Бүгүн биз зекет жөнүндө сүйлөшүүдөбүз. Муратбек устаз айтып өтсөңүз, ушул дагы зекетти бериле турган жерлери болот. Зекетти буга чейин кимдер, кандай акыбалда, канча маалы болсо, канча акчасы болсо зекет бере турган адамдардын эмесин шарттарын айтып өттүк. Эми зекетти кимдерге бериш керек? Кандай адамдарга берсек жакшыраак болот? Ошол тууралуу айтып өтсөңүз. Зекет боюнча Кур'ан-ы Каримде Алла Таала кимдерге канчалык берилерин бардыгын жазып өткөн. Кур'ан-ы Каримде Бул демек Кур'анда ачык айкын айтылган. Кур'анда ачык айкын айтылган. Иннама садакату лил фукараи вал масакин деп башталган аятта. Ошол аятта айтат, биринчи кедейлерге, кембагалдарга, андан кийин ошол зекет жыйноочуларга, бул пайгамбарыбыздын дооруна тиешелүү. Андан кийин жүрөгү исламга ысындыруу максатында, мусулман эмес, бирок исламга ысындырыш максатында, пайгамбарыбыздын доорунда болгон кызыктыруу максатында. Андан кийин кул болуп, азаттыкка ушунча акча алып келсең азаттыкка чыгасың деген кишилерге, андан кийин карызы барларга, Алла жолунда жүргөндөргө жана жолдо калган кишилерге зекет берилет. Бул 8 жерге берилет. Зекет бул 8 жерди Кур'анда ачык айкын айтып көрсөтүп кеткен. Машалла. Бизде дагы бир түз эфирде байланышка чыккан көрөрман бар экен. Ассаламу алейкум. Биз сизди угудабыз. Ассаламу алейкум.
Кармаган орозоңор кабыл болсун. Рахмат. Рамазан айыңар куттуу болсун. Рахмат. Менин бере турган суроом моундай болуп атат да, биздин балабызды үйлөнтөбүз деп кичине кредит алып алды элек. Ошого байланыштуу бул зекет берсе шарият жолунда болобу, зекет берилбейт, карызы барларды атат, ушул жөнүндө кеңири маалымат берип койсоңор жакшы болот эле. Алла разы болсун. Рахмат. Сиздин кредиттен башка акчаңыз жок, тилекке ашылып калды. Устаз. Эгер баягы карызы көп болгон болсо, баардык акчасы карызга кетип кала турган болсо, аны төлөгөндөн ашкан акчасы азыраак эле болуп калса, баягы нисапка жетпесе, зекет нисабы, ага зекет берүү парз болбойт, милдет болбойт да. Анан баягы бир СМС келип атпайбы баягы, жолуксуз дагы намаз окуса болобу депчи. Албетте болбойт, себеби жолук менен сатыр аврат болуш парз да. Жолук менен окуш керек. Демек, дагы бир суроо бар экен, зекетти кантип бөлүшөт, зекетти ким чогултат дейт? Зекетти баягы Мурат таксыр айтты го, баягындай немелерге 8 түрдүү адамдарга бөлүп берет да. Анан зекетти чогултат мурда ислам мамлекетинде атайын адамдар болгон, чогулта турган адамдар болгон. Ал бизде андай атайын адамдар жок. Бирок ушундай кайрымдуулук иштер жасап аткан кишилер бар да, мына Мурат таксыр сыяктуу. Ошолор чогултуп берсе жакшы эле болот эле. Тиешелүү жеткирет, Ооба. Анда эмесе ошол кымбаттуу убактыңыздарды бөлүп, биздин көрөрмандарга жакшынакай бир омоктуу ойлоруңузду да айтып, акыл кептериңизди айтып, өзүңүздөн алган илимиңизди бөлүшүп, түнү коңгусудан кечип келип бергениңиздер үчүн Алла Таала сиздердин ишиңиздерге береке берген болсун, илимиңиздерди мындан да зияда алган болсун, даражаңыздар, зоболоңуздар бийиктей берген болсун. Анда эмесе сиздерге акыркы сөз кезегин берсек, ошол Рамазанга карата куттуктоо дейбизби? Ооба. Эми урматтуу момун мусулмандар, мына Рамазандын дагы 10 күнү билинбей өтүп кетти. Эми башында билип билбей орозо кармагандар болсо, эми деле кармаса кеч эмес. Алла Таала кечиримдүү да. Жакшы иштерди көбүрөөк кылайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Рамазанда аябай садакаларды көп берген. Күнү түнү садакаларды берип турганда, ошо биз да колубуздан келишинче сооптуу иштерди жасайлы, муктаждарга жардам берели, адашкандарга жол көрсөтөйлү. Ар ким колунан келишинче жардам берсе, албетте бул сооптуу иш болот. Алла Таала орозоңуздарды кабыл кылсын, ишиңиздерге ийгилик берсин. Рахмат, Аллах разы болсун. Муратбек устаз, сизде сөз. Орозо айы менен биринчи кезекте Алла Таала бардык мусулман элдерге берекесин насип кылган болсун дейбиз. Орозо айында киргенине сүйүнүп, чыкканына кайгырган кишилердин бейишке кирүүсү важип болот дейт пайгамбарыбыз. Ошондой бейишке кирген орозонун кирүүсүнө кубанган чыгуусуна кайгырган мусулмандардын катарына кошсун баарыбызды. Орозо айындагы кандай жакшы ой тилектери бар болсо ошолорго жеткирсин. Алла Таалам иншалла дагы кийинки орозолордо, кийинки берекелерге жетүүнү баарыбызга насип кылган болсун. Амин. Аллах разы болсун сиздерден. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз дарат алганды үйрөндүк, намаз окуганды, таравихке барганды, орозо кармаганды, кала берсе ажыга барганды да үйрөндүк. Эми зекет бергенди да үйрөнөлү. Канчалык биз өзүбүздүн динебиз менен ибадатты кылганды үйрөнгөндөн соң материалдык жактан дагы ибадат кылганды үйрөнөлү. Анткени бул материалдык жактан ибадат кылуу биздин малы дүйнөбүздү, ден соолугубузду, бизге келип турган ар кандай афат балалардан сактайт турган өзүнчө бир тосумо бизге сот болуп эсептелет экен. Бүгүнкү биздин ошондой бир кутуу студиябызда жакшынакай эфирге чыгып, сиздерге жакшы маалыматтарды жеткирүүдө өзүнүн көмөктөштүгүн көрсөткөн демөөчүлөрүбүз бар. Аларга Аллах Тааланын астында дагы ыраазычылыктарды билдирип, аларга деген иштерине береке тилейбиз. Бонжур кондитердик азыктары жана ошондой эле адалдыгы тастыкталган Алатоо колбасалары. Мына ошол Алатоо колбасаларын жана Бонжур кондитердик азыктарын бүгүнкү биздин кутуу студиябыздын конокторуна белек кылып тапшырмакчыбыз. Сиздер дагы ошол азыктардан алып барып, адалдыгы тастыкталган азыктарды үйлөрүңүздөн чогуу даамыбыз тийишиңиздерди Алла Таала насип кылган болсун. Адактуу замандаштар, Рамазан Карим 2016 теледолбоору өзүнүн эфирин улантмакчы. Алда сиздердин назарыңызда да жагымдуу жакшынакай Умар Хаттабтын киносуну тартууламакчыбыз.
Кайрадан эфир аркылуу жолукканга чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.